Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо Шак жүрүш программасы. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Алтынай Сарыбаева жана Бакыт Ашрахманов. Урматтуу радио каармандар, өзүңүздөргө белгилүү 22 майда жаңы кадам деп аталган социалдык мобилизациялоо боюнча жалпы республикалык кеңешме болду. Бул кеңешмеде өлкө президенти Садыр Жапаров катышты. Президент бул социалдык мобилизациялоо боюнча республикалык кеңешмеде айтылган бардык маселелерге токтолуп, анын ичинде өлкөдө азыр социалдык жактан калкты колдоо жана жакырчылыкты жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш аракеттерге кеңири токтолду. Президент өз сөзүндө биз ушул тапта көп кырдуу жакырчылыкты жоюуну көздөп жатабыз. Бириккен Улуттар Уюму башында турган эл аралык өнөктөштөр, алардын катарында бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы, ЮНИСЕФ, Дүйнөлүк банк, бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана башка эл аралык уюмдар менен биргеликте мамлекетибиз билимге, медицинага, мамлекеттик кызматтарга, коопсуздукка болгон же болбосо маалыматка жеткиликтүүлүктүн жетишсиздигине келип чыккан көп кырлуу жакырчылыкты жоюунун үстүндө иштеп жатабыз деп баса белгиледи. Биз бүгүн ушул багытта кеңири сөз кылабыз. Деги эле ошол өлкөдө жакырчылыкты жоюу, азайтуу багытында кандай иш аракеттер болуп жатат. Анын эң негизгиси ушул кеңешмеде сөз болгон социалдык контракт. Андан сырткары дагы жогоруда президент баса белгилегендей, өлкөдө башка эл аралык деңгээлдеги колдоонун алкагында дагы бир топ долбоорлор ишке ашууда. Биз ушул багытта сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыздоого көмөктөшүү боюнча чечимдерди даярдоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси Автандил кызы Гүлмайрам, Каса Миң жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорунун координатору Майрамбек Байелиев жана айылды инвестициялоонун 3-чү долбоорунун алкагында кошумча каржылоо долбоорунун координатору Мирбек Досуев бар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Алгачкы сөздү Гүлмайрам айым сизге берели. Мына кече жакында болуп өткөн өлкө президентинин катышуусундагы жыйында ушул жакырчылыкты жоюу, анын ичинде ошол социалдык контракттын алкагында жүрүп жаткан иштер жөнүндө сөз болду. Сиздер министрлик мындай социалдык ушундай бир долбоорлорду мындай талдап, мониторинг жүргүзүп турасыздар да. Ушул багытта иш аракеттер башталгандан бери калк ичинде, алардын жашоо турмушунда бир өзгөрүүлөр болдубу? Саламатсыздарбы? Өзүңүзгө белгилүү болгондой, мына ушул жылдын 22 майында атайын президентибиздин катышуусунда бардык биздин региондордон 1000ге чукул адамдын катышуусунда атайын жаңы кадам социалдык мобилизациялоо боюнча республикалык кеңешме болуп өттү. Бул кеңешменин эң негизги максаты болуп, бул ошо өзүңүзгө белгилүү болгондой 22 жылдан баштап биз атайын социалдык контракт долбоорун ишке ашырып келебиз. Ошо быйылкы жылы ошо социалдык контрактты баягы берердин алдында 2 жылдын баягы жыйынтыгын чыгарып, быйылкы жылы социалдык контракт алуучулар кайсыл багыттарга басым жасаса болот, эмнелер мындай азыркы учурда эффективдүү, кайсы тармактар жакшы баягы киреш алып келет. Ошол максатта атайын ошол эле учурда жанагы 2 жылдагы социалдык контракт түзгөн жарандардын баягы жакшы иштерин ийгиликтүү аткарган жарандардын баягы иштерин даңазалоо, аларды сыйлоо максатында атайын бул кеңешме уюшулду. Бул социалдык кеңешмеде атайын президенттин катышуусу менен өттү. Бул чоң тармакта бул биздин ушул мына социалдык контрактты биз жакырчылыкта чыгуунун бирден бир эң негизги бир механизми деп азыркы күндө айта алсак болот да. Бул бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк уюмунун дагы баягы өздөрүнүн баамында бул дүйнөдөгү жакырчылыкта чыгуунун эң эффективдүү модели деп атайын баа берилип жатат да буга. Анан социалдык ушул контрактты биз ишке ашырууда баягы жеке эле өзүбүз эмес, бардык өнөктөштөрдүн жардамы менен, эл аралык уюмдар өнөктөштөрдүн жардамы менен баягы ишке ашырып келдик. Алгач социалдык контрактты берүү башталган учурда бул 2022 жылы июнь айында башталды эле. Атайын пилоттук деңгээлде Баткен областынын Кадамжай району тандалып алынган. Андан кийин Нарын областынын Жумгал району тандалып алынып, баягы 50 үй бүлөдөн 100 адамга
берип пилоттук деңгээлде башталганда ошол учурда бизге мына азыркы эле айтып өткөн эл аралык уюмдар бул бүткүл дүйнөлүк азык түлүк уюмунун колдоосу менен баягы пилоттук долбоор ошол учурда башталган. Анан кийин бул 100 үй бүлөнүн жалпы жыйынтыгын көрүп, баягы жыйынтыгы жакшы болгондуктан бул социалдык контракт долбоорун жалпы республикага жайылтуу чечими чыккан, атайын өкмөттүн тескемеси чыккан. Ошонун негизинде 2022 жылы 2800 үй бүлөгө берилди социалдык контракт, 2023 жылы 10 000 үй бүлөгө берилди. Анан быйылкы жылы ошо 20 000 үй бүлөгө берилет деп күтүлүп жатат. Ошону менен бирге Дүйнөлүк банктын колдоосу менен дагы кошумча 3 000 үй бүлөгө берилүү, жалпысынан 23 000 үй бүлөгө берүүнү көздөп жатабыз. Жакшы экен. Ушул жерден дагы бир суроо да, Гүлмайрам айым, мына социалдык контракт алкагында жүрүп жаткан иштер бар, анан дагы өлкө аймагында ар кайсы долбоорлордун алкагында да ушул жакырчылыктан чыгаруу багытына арналган долбоорлор иш алып барып жаткан турбайбы? Албетте. Мисалы биз ушул алып кетсек, мына бул жерде Арис программасынын өкүлчүлүгүндө отурушат өкүлдөрү. Арис программасынын колдоосунун негизинде дагы биз баягы жакырчылыктан чыгаруу максатында атайын ушул эле социалдык контракт алуучуларды баягы финансылык сабаттуулукка үйрөтүү, кандай кылып бизнес долбоорлорду жазуу максатында аларга окууларды өткөрүп бизге көмөктөшүп жатат. Ошондой эле эл аралык миграция уюмунун негизинде жанагы бизде баягы региондордогу жумушсуз отурган айымдарды окутуудан өткөрүп атат. Мисалы биз баягы социалдык контракт деп акча каражаты берилип атса, ал эми мисалы миграция уюму аларды окутуп, анан аларга активдерди сатып берип атат да. Мисалы тигүүчүлүк багытта болсо, аларга колуна акча эмес, окутту, тигүүчүлүк багытты үйрөттү, бирок колдоруна ошо тигүүчү машинаны алып берип атат, керектүү кездемелерди алып берип атат. Ушундай багыттар көп. Ошондой эле соцдеревняны дагы бизге уюмда айта алабыз, алар дагы бизге ошо окутуу боюнча чоң көмөктөшүп жардам берип келатат. Жакшы экен. Майрамбек мырза, мына ушул сиздердин долбоордун алкагында да ушул багытта иш болуп жаткан турбайбы? Анан аймактар, региондор боюнча иш жүрөбү? Ошол сиздердин азыркы айтылып аткан маселе боюнча ошол жакырчылыктан чыгарууга арналган атайын ошол колдоо долбоору болуп айтылып атпайбы? Бул эмне үчүн Касамин жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоору деп аталат? Биринчи ушул жөнүндө айтып койсоңуз да. Рахмат, жакшы болот. Бул Касамин жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоору деген бул өзүңүздөр жакшы билгендей Кыргыз Республикасы электроэнергиясын берүү, сатуу боюнча чоң долбоорго кошулган. Бул жерде Кыргызстан менен Тажикстан, Афганистан, Пакистанга электроэнергиясын берүү, сатуу боюнча чоң долбоор. Мына ошол долбоор ишке ашкан, чоң долбоор ишке ашкан. Же болбосо жана Касамин жогорку чыңалуудагы линиялар өткөн областтарда, ошол жерде айылдарда, максаттуу айылдарда калктын калың катмарынын катышуусунда иштерди алып барууга багытталган долбоор. Бул долбоор биринчи кезекте ошол Касаминдин алкагында 77 максаттуу айылды аймакты камтып, кийин кошумча каржылоонун негизинде жалпы Ош, Жалал Абад, Баткен областтарын камтыган да. Эми бул жерден айта кете турган болсок, мына кече жакында өткөн 22 майда ошол президентибиз Садыр Нуркожоевичтин катышуусунда өткөн кеңешме биздин долбоорлордун жер-жеринде жумушту алып баруусуна мындай бир түрткү берди десек болот да. Андан ары өнүктүрүп кеткен. Андан ары өнүктүрүүгө. Бул эмне дегендикке жатат? Мына биздин ошол жер-жерлеринде ишке ашырып аткан долбоорлорубуз, ошол жергиликтүү коомчулуктун демилгесин менен өнүгүү долбоорлору, социалдык долбоорлор. Мына ошол долбоорлордо кече ошол кеңешмеге келип катышкан адамдар, активисттер, дейбизби, мындай лидерлер жана ошол социалдык контрактты алган адамдардын көпчүлүгү жер-жерлерде ошол артыкчылыктуу көйгөйлөрдү аныктагандан баштап ошол долбоорду ишке ашырып жыйынтыктаганга чейин катышып башында жүргөн, элди уюштуруп алдыга тартып жүргөн адамдар да. Мына ошол адамдар ошол өзүнүн айылдык аймакта, өзүнүн айылында ошол жерде өзүнүн жумуштарын жасап, ошол деңгээлде мүмкүн кандайдыр бир аларга сыйлык берип, алардын да бир жасаган жумуштарына бир канааттанып, мындай бир алдыны көздө жылууга бир мүмкүнчүлүк алып жүрсө, кече республикалык деңгээлдеги ошол жаңы кадам социалдык мобилизациялык кеңешмеси ал адамдарды ошол жерге чакырып, аларга дем берип, андан ары аларды шыктандырып, андан ары жумушун мындай дагы тереңдетип алып барганга бир шарт түзүп берди десек. Ишеним да пайда болду. Ишеним пайда болуп, андан ары бир шарт түзгөнгө болду да, бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Мына азыр биздин негизи эле ушул аткарып
отуруп аткан долбоорлорубуздун баардыгы биз ар бир айылдын ар бир ошол жамааттардын деңгээлине барып биз чогулуштарды өткөрүү менен же болбосо ошол айылдык деңгээлдерде атайын фокустук топтордо талкууларды өткөрүү менен артыкчылыктуу багыттарды аныктайбыз. Бул эмне дегендик? Бул ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен деги эле ошол жергиликтүү бийликтер менен элдин ортосундагы диалогду күчөтүү жана эң артыкчылыктуу көйгөйлөрдү эл өзү жакшы билет, эл өзү тандаган артыкчылыктуу көйгөйлөрдү каржылоо деген да. Эми бул жерде дагы бир айта кете турган нерсе, биз аткарып аткан долбоорлор бул мамлекеттин кепилдиги менен Кыргыз министрлер кабинетинин кепилдиги менен ошол каржылык келишимдерге кол коюлуп, жогорку кеңештен ратификациядан өтүп, мыйзамдалып келип, анан Ариске баягы аткаруу үчүн берилип аткан долбоорлорду биз аткаруучу ганабыз, а долбоордун ээси бул министрлер кабинети десек болот да. Биз аткаруучубуз. Демек, Мирбек мырза, ушул багытта жүрүп аткан иштердин баардыгы мындай өлкөдө эң негизги максат калкты жакырчылыктан чыгаруу, анан социалдык көйгөйлөрдү чечүү деп атпайбызбы? Ал сиздердин аткарып жаткан иш болобу, долбоорбу, же социалдык контрактпы, же дагы башка долбоорлордун алкагында жүрүп жаткан ишпи? Мунун баардыгы мындай бир максатты көздөп, анан бир өлкөдө бир комплекстүү иш чаранын жүрүп жатканынан кабар берет десек болот экен да, Ооба, кабар берет десек болот. Себеби буну Майрам Эмилбекович айтып кеткендей да, ушул жалпы эле Аристин аткарып аткан долбоорлордун эң өзөгү бул социалдык мобилизация деп эсептелинет. Анан долбоорлордун баардыгы тең ушу коомчулуктун демилгесинин негизиндеги өнүктүрүү деп аталат да. Анан эң негизги ошол өзөк жериндеги эл өзүнүн көйгөйүн жакшы билет. Анан алардын артыкчылыктуу көйгөйлөрүн жалпы чогулуштарда алып чыгып, айыл өкмөттөр менен биргеликте, жергиликтүү башкаруу органдары менен биргеликте кандай багытта чечсек болот, кайсы жагын долбоор менен, кайсы жагын жеринде өздүк ички ресурстар менен да чечкен долбоорлор бар. Эл өзү биригип эле ынтымакка келип, баардык нерсесин мобилизацияласа, ал эч бир жерден бир акча сурабастан эле өзүлөрүнүн демилгеси менен чечүү да көйгөйлөр бар. Анан мына бул жерде дагы жана кеңешмеде айтылып кеткен пандемиянын дагы кесепети жөнүндө тийди, сөзсүз тийди. Себеби ушул кичинекей бир базарга чыгып аткан адамдар барбы, жөнөкөй негизи эле жалпы элибизге кесепет чоң тийди. Себеби кандайдыр бир киреше булактарынан биз курга албадыкпы, баарыбыз үйдө отуруп калдык. Анан ушу пандемиянын убагында да ушу долбоорунда кошумча каржылаган ушу пандемияга чара көрүү болуп эсептелинди. Ошол эле учурда ушул киреше булактарынан ажырап калган адамдарга дагы алардын потенциалын тренингтерди өткөрүп, бизнес планды жазуунун негизги этаптарын түшүндүрүп, мына ошонун негизинде азыр ошо курсту бүткөн кээ бир айрылуу топтогулар азыр ошо социалдык контракттарга да ээ болуп отурушат. Демек, сиздердин мындай бир жүргүзгөн иш аракеттердин натыйжасы социалдык контрактты ийгиликтүү ишке ашырууга да мүмкүнчүлүк түзүп жаткан экен да, Гүлмайрам айым? Албетте, бул багы биз мамлекет жеке өзү багы көп нерсени багы ишке ашыра албайт. Сөзсүз түрдө багы көмөктүү багы өнөктөштөрдүн жардамы менен көп нерсе багы бириксе көп нерсе колдоно берет го. Бул негизги эле баардык ушу мамлекеттин эң негизги эле максаты бул карапайым калкты, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу, алардын бир мындан ары киреше булагын таап кетүүгө бир кандайдыр бир салым кошуу, сен баягы жакыр аз камсыз болгон үй бүлөсүң деп бөлүп баягы жөлөк пул менен чектеп коюу эмес да, аларга мисалы баягы бул социалдык контракт болгону 100 000 сом. Бирок ошол менен аларды кичине финансылык сабаттыкка 100 000 сомду кандай колдонсо болот, эмне иш алып барса болот, кандай ишти баштаса болот деген бул окутуу, ар кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Бул өтө чоң мааниге да. Анткени карапайым калк багы биринчи жолу колуна 100 000 сомду алганда эмне кылышты да билбей калышы мүмкүн да. Бул алар үчүн да чоң суммадагы акча. Ошол учурда аларга багы 100 000 сом колуна тийгиче мына ушундай өнөктөштөрдүн жардамы менен окутууларды жүргүзүү, бизнес долбоорлорду жүргүзүү, бул багыт жакшы, бул багыт мындай, бул менен жакшы киреше тапса болот деп багы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин алар ошол максаттуу түрдө буга чейин мисалы окутууга чейин бир багытты көздөп келишсе, мен мал алам же болбосо жер айдатам деп келсе, бул окутуудан кийин багы максаттары башкача өзгөргөн учурлар өтө көп да. Себеби алар багы багыт жакшы мындай аларга түз эме го, балык кармоону берет го, жанагы балык өзүн эмес кармай турган. Вот ошону
берип жатышат окутуу менен деп айта алабыз да. Албетте бул салымы өтө чоң. Байрамбек мырза, мына эми мындай бир конкреттүү бир мисалдарга келе турган болсок, ошол сиздердин жүргүзгөн иштерден кандай натыйжа чыкты? Анын натыйжасын, жемишин силер эмнеден көрүп атасыздар? Бул жерден ушул нерсени айтаардан мурун бир нерсени айтып койгум келип турат. Мына Гүлмара Майрам айым айтпадыбы, мына 21-жылдан баштап ошол Жумгалда, Нарында анан тиги социалдык контрактларды берип баштадык депчи. Биз дагы буга чейин ошол долбоорлорду ишке ашырып атканда, социалдык долбоорлорду ишке ашырып атканда көпчүлүк учурда көбүн эсе ошол жерлерде социалдык мобилизацияны жүргүзүп, көйгөйлүү багыттарды аныктап, анан ошол жерде биз эң биринчи кезекте социалдык объектилерди куруу, оңдоо, мектеп болобу, бала бакча болобу, суу болобу, ушуга окшогон же болбосо фаптар болобу, ошого окшогон баягы объектилерди куруу, оңдоо боюнча алектенип, ушул боюнча көбүрөөк жумуш аткарып жүрсөк, мына кийинки келген долбоорлор, ушул жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоору же болбосо майылды инвестициялоо кошумча каржылдоо долбоорлорунда ошол жерлерде ошол киреше алып келе турган объектилерге дагы бир мүмкүнчүлүк түзүп, киреше алып келүүчү долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Бул эмне дегендикке жатат? Бул ошол мамлекеттин саясатынын жерлерде эң биринчи кезекте ошол жерлердеги адамдарды иш менен камсыз кылуу, алардын үй бүлөлүк каражаттарын көбөйтүүгө багытталган иштердин мындай бир комплекстүү жүргүзүлүп атканы, министрликтер менен Аристин аткарып аткан жумуштары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аткарып аткан иштерин бири-бири менен шайкеш келип, бир мындай бир ирээттүү кадам болуп аткан жөнүндө сөз кылсак болот да. Эми бул жерден сиз айтып атасыз, мына конкреттүү жыйынтыктар болуп атабы, жыйынтыктарга келдиңерби деп. Азыр мен ошол Ош Жалал Абад Баткен областында болуп аткан долбоорлорго кичине токтоло турган болсом, Мирбек Досович Ысык көл, Талас Нарын, Чүйдө болуп аткан жумуштарга токтолуп өтсө, менимче туура болот да. Биз эки долбоор, ушул эки багытта иш алып барасыздар. Анан эми биз жалпысынан бүгүнкү күндө ошол 380 долбоор ишке ашырдык. Бул баягы социалдык инфраструктурага байланышкан. Көбүнчөсү баягы пандемиядан кийин баягы медициналык баягы объектилерди калыбына келтирүү боюнча жумуштар болсо, андан тышкары мынакей ошол киреше алып келүүчү жумуш менен камсыз кыла турган долбоорлордон 89 долбоорду ишке ашырып атабыз. Кудайым буйруса, биз ушул жылдын аягында 31-декабрында долбоор жыйынтыкталыш керек. Биз ага чейин ушул 31-августка чейин болбосо ушул сентябрь, октябрь айларын аяктап туруп, сентябрь, октябрь айларынын ичинде толук ушул долбоорлорду ишке киргизип, жумушчулар менен камсыз кылып, же болбосо жана кайра иштетүүчү цехтерди ишке берип, киргизип толук кандуу иштетишибиз керек да. Бул жерде биз бир долбоордун эле алкагында, мисалы үчүн 4000ден ашуун адамды иш менен камсыз кылуу жагы каралган. Кудай буйруса, ушул долбоордун аягына чейин биз 4000 адамды иш менен камсыз кылуу жагын караштырып атабыз. Мына 89 долбоор менен көптөгөн адамдар иш менен камсыз болуп, ошол эле учурда, мисалы үчүн иш менен камсыз болгон бул бир эсе боло турган болсо, ошол жеринде иштеп аткан кайра иштетүүчү цехтер болобу, же болбосо дагы бир жанагы теплицалар болобу, же болбосо дагы бир жанагы сушилкалар болобу, кургата турган жемиштерди кургата турган бир жайлар болобу, мына ошол жерлерге дыйкандар өздөрүнүн баягы өндүргөн продукцияларын алып келип берип, ошол жерге алып келип сатуу, өткөрүү менен дагы, мисалы үчүн баягы кошумча кирешелерин көбөйткөнгө мындай бир мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калып атат да. Бул жанагы 4000 кишиден тышкары. Азыр биз жерлерге барганда, мына биз мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр мурдагыдай, мисалы үчүн садик керек, мектеп керек, башка деген кичине мындай мамлекет өзү куруп, өзү жасап, ошол жака көп кыймыл болгондон кийин эл өзү азыр ошол өздөрүнө үй бүлөсүнө киреше алып келе турган долбоорлорго көп мындай багыт жасашып атат дагы. Биз азыр айыл жерлеринде көбүнчө мына тигүүчү цехтерди ачышып атат.
ошол жерлерде мисалы үчүн барсаңыз эми мындай көз кубанат да. Сөзсүздүрдүм жаш келиндер отуруп алып жанагындай Бишкектен алышат экен, атайын буйрутмаларды алып барып, ал жактан тигип берип туруп, анан кайра жеткирип берип акчаларын табышат. Үй бүлөсүнөн алыс кетпейт. Үй бүлөсүнөн алыс кетпейт, үй бүлөсүнүн жанында, балдар менен баягы балдардын кашында дегендей, тарбиясы дагы, тамак ашы дагы баардыгы ошол жерден чогуу. Үй бүлө чогуу эң негизгиси. Эң негизгиси ошол. Ооба. Жакшы экен. Мирбек мырза, сиз дагы маалымат берип коесузбу? Мен эми калган областтар боюнча кыскача эле маалымат берейин. Бүгүнкү тапта биз 360тан ашык кичи долбоор ишке ашып атат. Анын Марима Юлбеш айтып кеткендей көбүнчөсү бул ушул COVID-19 чара көрүү боюнча жанакындай саламаттык сактоо мекемелерин ремонттон өткөрүү, жакшыртуу, фаптарды салуу, мындан сырткары мектеп, садиктердин санитардык абалдарын жакшыртуу, ремонт иштери болуп атат. Бирок айта кетчү нерсе, мунун дагы бир 70тен ашык кичи долбоор бул именно ошол социалдык бул киреше табуу, кирешесин көбөйтүүгө багытталган долбоорлор. Анын ичинен ушул жанакы майыптуу бар адамдар дагы ошо долбоордон пайда таап, мисалы үчүн мына Талас областынан болсо да ошол Миңбулак айылында пельмен жасоочу цехке да биз баягы жабдууларды алып бердик. Ал киши өзү мурунтан ушул кызыгып жасап жүрчү экен. Единственное ушул баягы жабдуулардын жаңы жабдуулар жоктугунан бизнесин баягы өнүктүрө элек болчу. Биз жабдууларды алып бердик. Азыр мына ушул пельменди чыгарып, азыр өзүлөрүнүн ички рынокко чыгарып, 5-6 адамды өзү камсыз кылып, жумуш орду менен камсыз кылып, өзүнүн үй бүлөсү менен киреше таба баштады. Мындан сырткары да мына Нарын областында билесиң, ал жер мал күндүктүү эл, ал жерде мына мал продукциясын кайра иштетип, ошол эле мисалы үчүн тери булгарыларды иштетип, андан бир топ буюмдарды жасап, бут кийимдер жасаган адамдар мунун баардыгы ошо майыптуу бар адамдарга берилди. Себеби биз жанагы социалдык мобилизациянын жыйынтыгында айылдын эри өздөрүн жана айтып кетпедик, өзүлөрүнүн проблемаларын ким эмнеге шыктуу, ким кайсы бизнеске жасай элек, мына эл өзү ошол чогулуштарда ушул берилген акчаны ушул кишилерге берсең, бул кишилер уже иштеп келатат, колу билет, ушулар дагы кошумча жумуш ордун камсыз кылат деп өздөрү ошол чечим кабыл алып, ошондой адамдарга беришкен да. Мына мындай жакшы Марима Юлбеш айтып кеткендей барып жеринен көргөндө көз кубанат. Себеби ал адамдар мен майыпмын деп эле мамлекеттен акча сурап отурбастан өздөрү аракет кылып, биз өздөрү киреше таап, колу билген балдарды аларды артынан окутуп, үйрөтүп, дагы жумуш орундарын жеринде өздөрү түзүп атат да. Мындан сырткары жанакындай сүт иштетүү, курут, жанакы эжекелер болсо, жанакы эле айтып кеткендей кол өнөрчүлүк, мына ушул багытта дагы жеринде ким кайсыга шыктуу, кайсыл нерселерди жаза алат, мына ушунун баарын тең иштеп атышат. Долбоордун максаты аларга туура багыт берүү жана тиешелүү окуулардан өткөрүп, жана аларга керектүү жабдууларды алып берүүдө болуп эсептелинет да. Бирок бул долбоорду көрүп турган башка айыл өкмөттө, башка жердегилер дагы элдер көрүп өздөрү дагы кийин ички башка ресурстарды колдонуп, биз деле ушундай нерселер жасасак болот экен деп, мындай баягы ыкмаларын билип алып эле улантып кетсе болот экен да. Демек улантып кетсе болот. Себеби азыр бизде өзүңүздөр билесиздер, райондук фонддор бар, өнүктүрүү фонддор бар, алардан дагы ошол каржы булактары бар. Себеби андай нерселерди каржыласак, эртең күнү эле кайра ошол айыл өкмөткө кайра эле ошол налог түшөт, ошол ишмердүүлүктөн кайра эле баягы өнүгүү жолунда болот да. Анан мен жана бир кошумчалай кетейин дегеним, ушунун баары тең азыркы эми технологиялардын өнүккөн маалы, бизде да ошол көп чогулуштар, мобилизациянын кадамдары дагы биз жөн эле элди бир жерге чогултпастан, азыр эми WhatsApp группалар бар, көптөгөн социалдык тармактар бар. Мына айылдагы ар бир айылда өзүлөрүнүн WhatsApp группалар бар. Мына ошол көйгөйлөрдү да ошо WhatsApp группадан талкуулап, электрондук добуш берип, баардыгы талкуулап туруп, анан эл бир чечимге келип, анан бизге жанакындай сунуштарды беришет да. Баары чогулуп чечет да. Чогулуп чечет. Мен кошумчалап кетсем, мына мамлекеттик орган болобу, ар кандай мына уюмдар болобу, максатыбыз бир болуп атат да. Элди жакырчылыктан чыгаруу. Ошону менен мына азыр эле айтып атат, мына Арис долбоору менен, бир долбоору менен 4000ге жакын жумушчу орун түзүү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйыл министрлер кабинетине республика боюнча 250 000 жумушчу орун түзүү тапшырмасы коюлган. Ал тапшырманын алкагында баардык мамлекеттик органдар иштеп жатышат. Мына долбоорлордун алкагында дагы мына кошумча жумуш орун түзүп атат. Ошондой эле мына социалдык контракттын негизинде дагы биз быйылкы жылы мына 23 000 үй бүлөгө беребиз. Ошончо жумуш орунду түзөбүз деп максат коюп атабыз да.
бирок биз мына 2 жылдын жыйынтыгын чыгарганда ошо баягы социалдык контракт алгандар жеке эле баягы өзү иш алып барбастан кошумча жумуш орундарын түзгөн учурлар өтө кездешип атат. Себеби бирөө мисалы тигүүчүлүк боюнча чакан цех ачып атат, кошумча коңшусун алып атат, тууганын алып атат, улуураак кызын алып атат, баягы колун үйрөнгөнүнө жараша. Ошондуктан биз биргеликте жалпыбыз баягы мамлекет койгон тапшырманы жумуш орун түзүү, элди жакырчылыктан чыгуу максатында бир бирдиктүү баарыбыздын максатыбыз бир-бирдей иш алып барып жатабыз деп айта алам да, айтып кетсем болот. Дагы бир нерсе да, Майрамбек мырза, Мирбек мырза, Гүлмайрам айым, бизде мурда ушундай бир жардам болсо же социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо болсо, каржы булагын сөзсүз эле мал чарбачылыгына же дыйканчылыкка эле жумшап коюп отургандар көп болчу да. Анан ошол жана сиздер айтып кеткен ар кандай тренингтердин, окутуулардын, ар кандай курстардын алкагында жана айтып кеттиңиз го Мирбек мырза, сиз ар кандай багыттагы ишкерликтин, чакан ишкерликтин түрүн өздөштүрүп жатышат биздин замандаштарыбыз. Ошол эле жана сиз айткандай өзүнүн үй бүлөсүнө эле эмес, дагы бир же эки адамга жумуш ордун пайда кылса дагы бул ошол алдыга койгон максатты аткаруунун бир жакшы жагы катары карасак болчудай. Сөзсүз түрдө бул сиз айткан нерседе баягы бир кездерде ошол көбүнчө эле мал чарбасына басым жасап, ошол жакта дыйканчылыкка басым жасап иш болгонду. Бул ошол кездеги биздин мүмкүн ошол мамлекетибиздеги болгон жашоо турмуш же болбосо мукташтыктын ошол мукташтыктын чеги болсо керек да. Азыр мына Кудайга шүгүр мамлекетте жашоо деңгээлинин адамдардын жашоо тиричилиги оңолгондон кийин башка бир мукташтыктар, башка бир баягы талаптар келип чыгат эмеспи? Мына ошол пайда боло баштайт да. Ошол талаптарды баягы камсыз кылыш үчүн, ошону жеткиликтүү кылыш үчүн анан жаңы баягы цехтер, жаңы иш орундар же болбосо жаңы бир багыттар келип чыгып туруп, анан ошол улам жаңы келип чыккан баягы талаптарды жаңы ишкерлер келип алып туруп, анан ошону элге жеткирип, мына ошондон улам башталды окшойт. Анан анын үстүндө мисалы үчүн малдын саны Кудайга шүгүр эле жетти окшойт да. Анан ал өзүнчө бир деңгээлге келип жетти окшойт. Анан мына жерди иштетүү боюнча дагы сиз айтып бир кезектерде чыны менен эле баягы ушундай бир каражат келе турган болсо, бала бакча, ФАП же болбосо башка менен чектелип эле, анан ушундай акчалар мисалы үчүн жеке адамдар акча таба турган болсо, аны малга салып же болбосо жерге салып эле ушу менен токтолуп атса, азыр мына бизде элдер тамчылатып суугарууга өтүп, уже тамчылатып суугарылжагын карап, көп жылдан бери мындай бир суу жетпей турган жерлерге алып барып тамчылатуу суугаруу менен бир интенсивдүү бактарга айлантып, анан ошол бактар чыккандан кийин түшүмү көп боло турган, анан баягы базарга алып чыкканда дагы анын өзүнүн мындай бир көлөмү да болуш керек экен, аны тышка чыгарабы же болбосо өзүнүн эле базарларга алып келеби, анын баягы мындай сапаты да болуш керек экен. Андан тышкары ал жерден эми саткандан тышкары ошол жерде ошол мисалы үчүн ошол багбанчылыктан чыккан алмаларды кайра иштетүү үчүн атайын баягы сокторду, ширлерди чыгаруучу цехтерди да чыгарып атат да. Мына ушул жака көбүрөөк басым жасалат. Анан мурун элдер ошол жумуш азыраак болгондуктан мисалы үчүн бүт баардыгы эле ошол талаа түскө барып баягы өзүнүн жумушун жасап, өзүнүн жумушун бүтүргөндөн кийин башка дагы бир фермерлер, дыйкандардын жумушуна көмөктөшүп, ошол жактан дагы үй бүлөсүнө мисалы үчүн каражат табып келген да. Азыр өзүнүн жумушу, андан тышкары мисалы үчүн жанагындай тихүү цехтер болобу, же болбосо кайра иштетүүчү башка бир цехтер болобу, же болбосо башка мындай өндүрүштөр көбөйүп, ошол мисалы үчүн жакынкы ошол шаар жерлерине же болбосо айылдын ичинде эле бир кандайдыр бир өндүрүүчү ишканалар иштегенден кийин ошол жактарга өтүп, анан жанагы талаадагы жумуштар дагы мисалы үчүн кымбаттай баштагандыгына байланыштуу элдер дагы мисалы үчүн айыл чарба техникаларын алууга кече жакында сүйлөшүп жатсак эл менен мындай деп атат да, азыр биз картошкаларды 15 сомдон базарга алып чыга турган болсок, ошонун кеминде бир 10 сомго чукулу ошол тигип өндүргөндөн баштап сатып сорттоп жыйнап алганга чейинкиси ошол жака кетип калат дейт. Ошон үчүн эгерде
атайын техникалар келип ошол айдап себүү иштерин, чогултуу иштерине келе турган болсо, анда баягы жыйноого кете турган каражаттар азыраак болот эле дагы деп, биздин өзгөчө түшө турган акча көбүрөөк болот эле деп. Эл мына ошол жака дагы басым жасап, окуулардан өтүп, анализ өткөрүп туруп, анан кийин ошол багытта жумуштарды аткарып атат десек болот да. Абдан жакшы. Кошумчалап коеюн, бизде мындан сырткары дагы азыр кызмат көрсөтүү багытында дагы көптөгөн суроо талаптар же болбосо ошол муктаждыктар бар. Себеби ошол эле мисалы кыз келиндер жеринде сулуулук салондору, жанакындай чач тараач аркберктерди ачса, мындан бир чоң багытта азыр туризм болуп атат. Себеби ошол туризм багытында дагы жеке эле мисалы бир адам бир үй бүлө ошол бир этнокомплекс ачса, ал жерден пайда табуучулар абдан көп болот. Себеби ошол жака барган туристтер ошол такси менен барат, кайра ошол таксиге акча төлөйт, барганда ошо жерди көрүп жатаканасына төлөсө, ошол жерден эле кайра эртеңки тамак аш, сувенир сатып алат. То есть бул багытта дагы чоң бизнес сунуштар болуп атат. Бирок ошол бизнес сунуштардын ичинде дагы биздин суроо талаптарыбыз бул ошол жанакы калктын айрылуу катмарларында ошо жумушка алып, аларга да жумуш ордун түзүп берүү жагы каралган. Эгерде бизнес өнөктөш ошондой бир грантка же болбосо башка эмелерге заявка жазса, бизде ошол обязательно критерий, ошондой адамдарды дагы алар жумуш орду менен камсыз кылып бериш керек да, же болбосо ошондой кишилерге шарт түзүп бериш керек. Анан бул багытта азыр Көлдө, Ош областында проекттер иштеп атат. Ошол проектте ошо туризм багыты дагы чоң алдыга жылып баратат да. Демек, ошол баягы жарандардын каржылоо булактарын мындай пайдалануу боюнча ар тараптуу болуп, мындай көбөйүп жаткан экен да, түрү. Себеби жана айтып кеткендей, жеке эле мал чарбачылыгына же болбосо талаачылыкка байлабай, жанакындай кызмат көрсөтүүдөн дагы андан көбүрөөк тапса болот деген багытта да. Анан үчөөңүздөргө тең тиешелүү дагы бир суроо да, мына абдан жакшы аракеттер болуп атат. Президенттин тапшырмасын аткаруу үчүн бардык түзүмдөр, уюмдар аракет кылып атат. Ушул эле учурда ушул маселеге ошол жергиликтүү бийлик өзү да кызыктар болуш керек да, сиздер менен биргелешип иштешип, кызматташып дегендей. Бул жагы кандай болуп атат? Албетте, биз мына өзүбүздүн долбоор боюнча айтайын, мына социалдык контрактты берүүдө атайын бизде бул деле өкмөттүн тапшырмасы менен кураторлук коштоо деп киргизилген. Бул баягы бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары ошол алган социалдык контрактты алган жарандарды коштойт да. Мисалы бул социалдык контракт 3 жылга берилет да, ошол 3 жылдын ичинде ал адамдарга мисалы эгер мал алса, ошол социалдык контракт алып мал алса, ошону ага баягы тамак ашын, жем чөбүн даярдаш үчүн атайын ижарасыз атайын бир жер берген учурлар кездешет атат, айыл өкмөттөрү колдоо иретинде баягы. Андан кийин мисалы үчүн жанагындай тигүүчүлүк кызматты аркаласа, мисалы мен ошол соц контракт алдым, тигүүчүлүк ишин баштаган жарандарга кээ бир айыл өкмөттөрү да, бардыгы деп айта албайм, алар мисалы жанагы айыл өкмөттөрүндө билесиздер да, көп эле баягы илгерки ишканалар бош туруп калган учур болот го. Ошону биртке оңдоп түзөөдөн өткөрүп ал дагы ошого ошо тигүүчүлүк ишиңди баштай бер деген учурлар кездешип атат. Анан азыркы учурда бизде ошо социалдык контрактта быйылкы жылы ар бир 2ден 3 районда атайын мамлекеттик госорганга бөлүнүп, атайын министрлер кабинетинин тапшырмасы менен бекитилип берилди. Бул кураторлук коштоодо бул жөн эле аларга барып акчалай жардам берүү же болбосо продукты түрүндө жардам берүү эмес, аларды бардык тараптан колдоо. Эгер мисалы социалдык контракттын катышуучусу алган продукциясын сатууга жардам берсе болот. Ошол эле учурда ар бир социалдык контрактты берип эле аларга ишин башта деп отуруп коюш эмес, ошол жердеги ар бир үй бүлө мүчөсүн балдары бала бакчага орноштурганга жардам бериш керек. Биз эми баягы жерлерге мониторингке чыкканда көрүп атабыз да, кээ бир балдарынын баягы туулгандыгы тууралуу күбөлүк документтери жок учурлар кездешет да. Мисалы ошону биз сондорго, ГРСке байлап атабыз. Мисалы жардам бер, анткени алар баягы керектелүүчү документтерди даярдабастан баягы отура берет, баласынын документи жок учур болуп атат. Бул дагы ошол социалдык контракт алган катышуучуну колдоого жатат. Балдары мектепке киргизүүгө жардам берүү, бала бакчага жайгаштыруу, ар кандай жеңилдиктерди берүү, кээ эле баягы акчалай же материалдык жардам берүү эмес да. Бул албетте бул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын салымы бул жерде өтө зор коштоодо. Майрамбек мырза, сиздер деле кызматташасыздар да жергиликтүү бийлик органдары менен, Сөзсүз түрдө албетте ошол жергиликтүү бийлик органдары менен, жергиликтүү өз алдынча органдар менен, райондук мамлекеттик мекемелер менен биргеликте иш алып барбасак, мындай
Комплекстүү жумуш болбосо бул жумуш жылбайт да. Негизи эле ошол мында кече 22 майда өткөн республикалык кеңешмеде президент Садыр Нуркожоевич баардык ошол жерде иштеп аткан жергиликтүү бийлик болобу, республикалык деңгээлде болобу, баарына мына буга чейинки дагы сөздөрүндө тапшырма катары айтып келатат. Кайра иштетүүчү бир цехтерди ачабызбы, же тоода сүйүндөрүн ачасыңарбы, же кафелерди ачасыңарбы, же туристтик борборлорбу, кандай гана болбосун жумуш орду менен камсыз кылууга өтө чоң мындай басым жасап, ошол багытта жумуштарды аткаргыла деп тапшырма коюлуп келатат да. Эми биз ошол жерлерине барып иш алып барып атканда эл менен макулдашып, кандайдыр бир багытты аныктап алып туруп, ушу кайра иштетүүчү бир цех болобу, же болбосо тигүү цех болобу, же бир дагы бир башка бир киреш алып келе турган багыттар болобу, соода түйүнөлүү биз ишке ашырардын алдын биз сөзсүз түрдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына барып, ал жерде мүмкүн биз жерди ажыратып алышыбыз керек. Ага сөзсүз түрдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары катыш керек. Же болбосо бир немеси болсо, бир имарат болсо, ошол имаратын бериш керек. Анан ошол жерге жер ажыратып бергенден кийин ошол жерге бир куруш керек боло турган болсо, аны сөзсүз түрдө райондук тиги мамлекеттик эмелерден барып туруп макулдашуулардан көрүшүбүз керек. Анан бул каалайбызбы, каалабайбызбы, биз чогуу биргеликте иш алып барышыбыз керек да. Бирок ошол бүгүнкү күндө иш алып барып атканда мындай болуп атат да, мындай ал эми сенин жумушуңда дегендей эмес, ал бул жалпы биргелешип, эртең ушул мындай бир эртерээк ушунун натыйжасы эртерээк элдин мындай калктын калың катмарына жетсе экен дегендей бир мындай ынтызар бар экени көрүнүп турат да. Мына ошол нерсе кубандырат да. Жалгыз эле барып, эми эч ким мындай мен эле кылып койдум дегенден алыс болот болуш керек. Себеби мен эле кылып койдум дей албайт болуш керек. Себеби дегенде ошол жердеги эл өзү да барып катышып, өзү аралашып, өздөрү сурап, андан мисалы үчүн жерди алып, анда жанагындай бир документтерди бүтүргөн жагын карап, анан кээ бир учурларда мисалы үчүн ошол мындай мүмкүнчүлүгү бар, каражаттуу ошол айылдан чыккан чыгаан атуулар да келип, бир жетпей аткан цехтин бир кандай бир кошумча бир жабдууларын алып берип, толуккандуу иштешине көмөктөшүп коюп аткан учурлар дагы бар да. Мирбек мырза, мына айылдарды инвестициялоо деп атпайбызбы? Демек бул мурдагыдай баягы баары эле жумуш орду шаарда же жок дегенде областтык борбордо дебей, айыл жеринде деле мындай бир жакшы шартты түзүп алганга мүмкүнчүлүк боло турганын далилдей турган иш аракеттер катары бааланат экен да, мындайча алып караганда. Анан бул багытта мындай жогоруда айтылгандай жергиликтүү бийлик, анан сиздерге окшогон уюмдардын координаторлору, долбоорлорду алып барып жаткандар, социалдык өнүгүү министрлиги баардыгы биргелешип иш алып барышы керек экен да. Азыркы тапта деле ошол биргелешкен иш жүрүп атат. Биздики эми көбүнчө жериндеги айылдын эли менен иштеп аткандыктан биздин карым катнаш көбүнчө ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган, айыл өкмөтү менен, айылдык кеңеш менен тыгыз иш алып барабыз. Мындан сырткары райондук акимчиликтер менен эгерде бир чоң бир долбоордун деңгээлиндеги маселе болгондо биз ушу мамлекеттик органдарга кайрылып, жанакындай көбүрөөк тегерек столдордо катышып, ал жерде да өзүбүздүн оюбузду айтып, сунуштарыбызды бергенге шарттар бар. Бирок жана айтып кеткендей, ошол жеринде азыр жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары дагы түшүнүп турат, ушу келип аткан гранттык каражаттар болобу, же болбосо жанакай өнүктүрүү фонддорунун акча каражаты болобу, баарына тең ошол кол кабыш кылып, өзүлөрүндө салым кылып, жанакындай жер бөлүп береби, же болбосо мына АТРден кийин көптөгөн мурунку айыл өкмөттөр бириккенден кийин имараттар бошоп атат. Ошо имараттарды бошотуп берип, салым катары көргөзүп, өздүк бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен да өздөрүнүн каражат бөлүп берип, ушу себеби долбоордун каражаты жетишсиз болот көп учурда. Анан ошол учурда ушул айыл өкмөт өзү дагы кошумча каражат бөлүп, долбоор толук кандуу бүтүп ишке киргенге шарт болуш керек да. Мына мындай багытта жакшы үлгүлөр, жакшы өрнөктөр көп. Бул жерде мисалы үчүн баса белгилей кетсек, мына Нарын районунун Миң Булак айылында биз азыр 80 орунга ылайыкташкан тигүү цехин жергиликтүү эл өзү көтөрүшкөн. Ошол жердеги көбүнчө жана айтып кеткендей баары тең Бишкектен заказ алышып, үйлөрүндө тигип кайра заказды Бишкекке кетиришет экен. Анан баары ошол баарыбыз бир жерде болсок, бир объемду көбүрөөк болот.
сапатын дагы бир чыгарат элек деп анан ошол көйгөйдү көтөргөндө айыл өкмөт аны колдоп ошо жер бөлүп берип биздин бөлүп берген каражатта жетишсиз болду бирок ошол өнүктүрүү фондунан өзүлөрү дагы азыр бүгүнкү тапта азыр курулуш иштери жүрүп жатат. Мына жакында күз айында ишке кирип калат. Мындан сырткары башка жерлерде да жанакындай имараттарды берип ошондой жеке ишкерлерге цех ачам десе жерин бөлүп берип дагы башка жанакындай курулуш иштери документтери бар алардын бүтүргөнгө баарын тең ошо айыл өкмөттөрү өздөрү ошо бүтүрүп берип жатышат да, колдоо көрсөтүп. Майрамбек мырза, Мирбек мырза, ушул долбоор деп атпайбызбы? Мисалы, бул долбоордун да бир белгилүү бир мөөнөтү барбы? Албетте. Быйыл бул биз айтып аткан 2 долбоор жергиликтүү коомчулуктарды колдоо, анан айылды инвестициялоо долбоорлору ушул жылдын аягында аяктайт. 24 жыл менен аяктайт. 24 жыл менен аяктайт. Анан азыр мындай бир жакшы бир жаңылык болуп атат. Жакын арада ошол Дүйнөлүк банк менен Кыргызстан министрлер кабинетинин ортосунда ошол сүйлөшүүлөр жүргөн атат. Жаңы долбоор алып келүү максатында ошол жалпы суммасы 27 миллион долларды түскөн. Мына ушул долбоор келе турган болсо, Кудайым буйрса, бул жерде дагы ошол социалдык объектилерди кургандан тышкары баягы жумуш орду менен камсыз кылуу же болбосо ошол киреш алып келе турган объектилерди долбоорлорду ишке ашырганга чоң мүмкүнчүлүк болуп атат да. Ал жерде эми биз буга чейинки долбоорлордо мына азыр айылды инвестициялоо долбоорунда же болбосо жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорлорунда биз жалпы суммасы ошол бир 8 миллиондун тегерегинде, эң көп дегенде 8 миллионго чейин боло турган болсо, ошол миллион сомдон 8 миллионго чейин берип аткан болсок, азыркы жаңы келе аткан долбоордо 27 миллион сомго чейин акча каражатын берүүгө мүмкүнчүлүк бар да. 27 миллион сомго бул мындай заманбап баардык жабдуулары менен, имараты менен бир жакшы ишкананы курууга мүмкүнчүлүк болот да. Жакшы экен. Мирбек мырза, ошол жанагы иш башталып калат деп атпайсызбы? Мисалы нарындагы сиз айткан мисалы, андан бөлөк дагы баягы иш башталып, жумуш ордундары түзүлүп калган жерлер долбоор аяктагандан кийин ал андан ары ошо жергиликтүү бийликтин карамагында ишин уланта береби? Ооба, биз алып берип аткан баардык жабдуулар, бүт инвестициялар бул жергиликтүү айыл өкмөттүн балансында болот, анын карамагында болот. Ал эми башкаруу болсо ошо жана бизнес өнөктөштө болот. Ичара өздөрүнүн келишими менен ошол өзүнүн багыты менен долбоор аяктаса дагы өзүнүн ишин уланта берет. Анан бул жерге да жана сурообузга кошумчалай кетейин, бизде азыркы тапта да чоң бир көйгөй бул климаттын өзгөрүүсү болуп атат. Жер жеринде мына азыр өзү билип атасыз, кээ бир жылы суга суусу аз, кээ бир жылы жаанчыл, кээ бир жыл кургакчыл болуп атат. Биздин азыркы тапта ушу долбоордун алкагында да биз азыр ушу климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуу, кандай иш аракеттерди кылышыбыз керек, биз азыр эң жөнөкөй базовый десек, ушул маалыматтарды жерлеринде элдерге окутуп атабыз, бирок азыр алар да түшүнүп калышты. Себеби мал бакканда деле, дыйканчылыкта деле баардыгы ушу баардык аба ырайына, климатка байланыштуу абдан. Анан азыр кийинки долбоорлорду дагы ошол климаттын өзгөрүшүнө ылайыкташуу, ошол жанакындай тамчылатып чыгаруу, же болбосо үнөмдөө, жаңы технологияларды колдонуу багытында дагы долбоорлор иштелип чыгып атат. Мындан сырткары дагы коомчулук өздөрү деле ушул багытта суранып атат. Бул азыркы күндүн дагы талабы. Донорлор дагы кийинки убакта ушул багытта дагы мындай карай башташы десек болот да. Биз дагы ушул багытта дагы кийинки кадамдар ушул багытта да иш алып барышыбыз керек. Гүлмайрам айым, ушул жанагы социалдык контракт боюнча өткөндө ошол жыйында президент да баса белгиледи. Бул ушул бойдон токтоп калбаш керек, уланыш керек деп. Анан ошол келечегинде мына жогоруда меймандар айткандай 100 миң сом алып ишин баштагандардын дагы келечекте ишкерлик чөйрөсү кеңейип, ал 100 миң сом эмес, миллиондогон киреше тапкан ишканага айланып калышы деле толук мүмкүн да. Албетте. Туура айтасыз. Бул мындай да социалдык контрактты биз ошо 3 жылга бергенде, ошо 3 жыл бою аларды мониторинг жүргүзүп турабыз да. Алгач ай сайын жүргүзөбүз, анан кийин квартал сайын, анан кийин жарым жылда бир кылып баягы кандай иш алып барып жатат, баардыгын мониторинг жүргүзүп турабыз жерлерде. Анан өткөндө мына ушу социалдык мобилизациялоо боюнча кеңешмеде айтылып кетти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбековичтин
тапшырмасы менен буга чейин деле берилген, бирок тездеткиле деген багытта айтылды. Бул ушу социалдык контрактты ийгиликтүү ишке ашырып жаткан биздин алуучулары, социалдык контракт алуучуларга 200 000 өлчөмүндө пайызсыз же болбосо эң төмөнкү пайыз менен, бирок ошол эң төмөнкү пайызды дагы мамлекет төлөп берүү максатында атайын тескеменин долбоору азыр макулдашуудан өтүп жатат. Азыркы учурда финансы министрлиги менен макулдашууда. Эгер бул тескеме жакын арада чыгып кала турган болсо, анда ошо социалдык контрактты ишке ашырганда ийгиликтүү, ошонун ичине баарына эмес, ийгиликтүү алдыңкы ишти жөнгө койгон, жакшы багытты тандаган, жакшы азыркы учурда киреше алып жаткан, мындан ары ушу ишканамды чоңойтот элем, же болбосо дагы бир тармакта камтыйт элем деген жарандарыбызга буюрса 200 000 өлчөмүндө пайызсыз насыя берилет, буюрса берилет деп күтүп жатабыз да. Майрамбек мырза, Мирбек мырза, мына сиздер көп мындай бир маанилүү ошол калкты жакырчылыктан чыгаруу боюнча долбоордун алкагында жүрүп жаткан иштер тууралуу айтып жатпайсыздарбы? Анан биздин уктуруун уккандардын арасында дагы кызыккандар болот. Мына сиздер эки тарапта, эки аймакта иш жүргүзүп жатасыздар. Мындан ары дагы ошол сиздердин кызматтан пайдаланып, же сиздердин көмөктү, колдоону алгысы келгендерге кандай деп айтат элеңер? Эмне кылыш керек, эмнелерди үйрөнүш керек, эмнени окуш керек, кайда кайрылыш керек дегендей. Негизи ошол биздин ар бир областта өзүбүздүн областтык өкүлчүлүктөрүбүз бар. Областтык өкүлчүлүктөрдө биздин областтык адистерибиз, координаторлорубуз бар. Андан тышкары ошол ар бир райондун деңгээлинде өзүбүздүн адистерибиз бар. Ошол биздин адистер ар бир айылдык аймакка чейин барып, ар бир айылдарга чейин барып, маалымат таркатуу иштерин, социалдык мобилизацияны жүргүзүү боюнча жумуштарды өткөрүшөт да. Мына ошол биздин областтык өкүлчүлүктөргө барып, кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кайсыл багытта иштер болуп атат, кайсыл багытта окуулар болуп атат, мына ошол багытта сурап билип алса болот. Андан тышкары ар бир айылдык аймакта биздин кайтарым байланыш боюнча биздин баягы маалымат такталарга илинген биздин байланыш телефондорубуз бар, WhatsApp номерлерибиз бар. Мына ошол кайтарым байланыш аркылуу дагы биздин долбоорлорго чыгып, жалпы маалыматтарды алып турса болот. Жалпы маалыматтарды алып, андан ары керектүү маалыматтарды алып алып, андан ары ишин улантса болот да. Мен кошумчалай кетсем, мына биз айтып кеттик, жогоруда айтылды, ошо долбоор быйыл күз айында 2 долбоор тең өзүн жыйынтыктайт. Азыркы күндө баардык жанагы курулушка, ремонтко кеткен каражаттардын баары иштелип, азыр курулуш иштери жүрүп жатат. Бирок жанагы айырылуу катмар, жанагындай жериндеги айылдагы эжекелер болсо, жана бизнес планды кандай жазсак болот, кандай окуп алабыз деген эжекелер болсо, ал окуулар жүрүп жатат. Ушул август айына чейин жүрөт окуулар. Себеби ар бир айыл өкмөттү четинен камтып окутуп келатабыз. Андай кишилер болсо, ошо биздин жана жогоруда айтып кеткен өкүлчүлүктөргө кайрылып, ошол жерден сураса, ошо толук маалымат беришет. Андай окууларга катышып билим алганга азыр пока убакыт бар, шарт бар. Жана социалдык контракт түзгөндөргө дагы окутуулардан өткөн деп жана белгилеген. Ал социалдык контрактка дегенибиз, биз ошол ар бир айыл аймакта жанагы социалдык паспорту бар адамдар тизмесин биз тизгенбиз. Ошол тизмек менен да окутабыз. Себеби андан сырткары дагы жөнөкөй ошол кызыккан айыл тургуну, келин кесектер болчу, эжекелер бар, мындай ишмердүүлүк кылсамбы, же болбосо же ишмердүүлүк кылып жүрүп дагы билим жетишсиз болсо, ошол окууларга барып катышып, өзүнүн билим алып, дагы өзүнүн иштеп аткан бизнесин дагы андан ары өнүктүрүп, дагы кошумча каржыларды табууга, бизнесин башкарууга үйрөтөт экенсиздер да, мындайча айтканда, э? Ооба. Ал эми жанагы айырылуу катмардагы адамдар бизден окуудан өткөндөн кийин ошо бизнести ачуу, кандай иштерди кылыш керек, ошо эң негизги билимди алып алып, анан социалдык контрактка өздөрүнүн бизнес планын жазса, алар ошо социалдык контрактын алууга дагы бир мүмкүнчүлүк ачылат. Мындай бир нерсе кошуп кое турган нерсе, мисалы үчүн биз долбоорду ишке ашырып атканда атайын аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн базасын түзгөнбүз да. 40 000 үй бүлөдөн турган база түзүлгөн. Ушул Ош Жалал Абад Баткен областарында. Ошонун арасынан биз 4 000 кишини тандап алып туруп, анан ошолорго жана бизнести түзүү, ишке ашыруу, башкаруу боюнча окууларды өткөрдүк. Мына ошол окууларды өткөрүп атканда келечекте социалдык контракт ала турган адамдар, же болбосо алып иштетип аткан адамдар катышып атты да. Жакшы.
Урматтуу радио каармандар, биз бүгүн жакырчылыктан чыгуу аракеттери тууралуу сөз кылдык. Студияда Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыздоого көмөктөшүү боюнча чечимдерди даярдоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси Автандил кызы Гүлмайрам, Касамиң жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорунун координатору Майрамбек Баялиев жана айылды инвестициялоону кошумча каржылоо долбоорунун координатору Мирбек Досуев болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу радио каармандар, бул маек Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасында абдан маанилүү маалыматтар бар. Кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Азыр биринчи радиодон алыстабаңыздар. Сиздер өлкө аймагынан жана эл аралык маанидеги жаңылыктар камтылган Кыргызстан маалымат талдоо программасын угасыздар. Ал эми бүгүнкү түз эфирде Шак жүрүш программасын сиздерге жеткирген чыгармачылык топ алып барган мен Талайгүл Чабдарова жана режиссердук пультта Алтынай Сарыбаева жана Бакыт Ашрахманов болду. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 17.